Анан кийин могу жерде ушул эле жанагы сиздердин ишмерликтердин жанагы кызматкерлердин шалакылыгынан могу мисалы могу жерде жүрөт Терексай поселок городского типа Эти Бакыр деген жанагы 170 гектар жер кирип кеткен да, поселокту жана лицензионный площадь кылып бериши берген да. Бул боюнча канчадан бери ызы чуу келет, башка болуп келип атат, өкмөт малынан көтөрүлөт. 1500 лицензионный площадьтын ичинде шаарчаны киргизип бекер беришпейби. Анан ошол жерде могу жерде жүрөт жанагы 62 үйдү сатып алып, түрк тараптар сатып алып, жарымынан жер берилген. Ошонун трансформациясы бүтпөй атат канчадан бери. Жана башка ошо Терексай боюнча жанагысы. Бул эмне деген кайдыгерлик? Ушуну карап берсеңер. Дагы эле чечими жок ушул боюнча. Башка жерлерди айтпай эле коеюн. Тигил жактан үй жайсыз калган эл турат ошол. 62 үй билен жеричи. Андан кийин бөлүп берген жериники болсо, ал жакта лесхоздун ылдый жагын бөлүп берип койгон селканада. Эми анын коопсуздугун караган адамдар эле жок. Эртең ошол жакта суу көбөйө турган болсо, мейли быйыл былтыр суу аз болду. Эмки жылда суу көбөйө турган болсо алып кетет анын баардыгы. Ушунда карап берсеңер. Мен өзүм элге алайын, мына бул боюнча иликтеп туруп сизге расмий дагы жооп берейин. Рахмат. Же барбы бир маалымат берсеңиз. Алишер Ташбаевич, бул Терексай боюнча токтому чыккан өкмөттөн, ошо көчүрүү боюнча трансформациянын токтому чыгып, белгилenen тартипте жайында чыкса керек. Жок, Трансформацияны чыкты, кызыл китебин бербей атпайсыңарбы? Тусунбай Түгөлбаевич, бул мындай айтып атат, Алишер Ташбаевич, силер Терексайга жерди бергенсиңер, туурабы? Ошол жерди жанагы ишканага бердиңер да, туурабы? Алып несиетүүчү. Терексайды трансформация кылып бергенбиз го? Жок, трансформация берсиңер. Эми ошол жана ишканага жерди бердиңер да, шаарды кошо берип койгонсуңар да. Ошону кантип афорд этип бердиңер деген маселе туат. Кантип силер шаар турган жерди ошо ишканага берип койдуңар жерин? Ал жерден биз берген жокпуз, Аманкан Батырбекович. Ал жерде лицензиянын негизинде, лицензиянын тилекке каршы биз бербейбиз. Жок, лицензияны берипсиңер, ошол айтып атпаймынбы, территорияга шаарды кошо берип койгонсуңар да, чогуу жазып койгонсуңар баарын территориясынчы. Азыр буларда Аманкан Батырбекович, ушундай да мен билбейм дейт да. Буларда карасаңыз, ошол эле булар азыр жанагы Минпромго мурунку ошого ссылка кылат геологиягачы. А так кадастр, картография бардыгы ушулардын колунда да. Лесхоз ушулардын колунда. Айыл чарба министрлигинин ичинде да. Жайыттар ушулардын ичинде. Кадастр ушулардын ичинде. 170 гектар жер шаарча лицензионный площадь болуп кетип атат. Эли калкынын эсептебестен, инфраструктурасын эсептебестен. Чечимдер келген да. Булар ошол трансформация кылып беришип атат. Караштырып макулдугун берген да ушуларчы. Муну иликтеле Алишер Ташбаевич, муну мен геологиядан балким буга чейин лицензия берилип калган, лицензия площадь болуп. Жок, лицензия берилип, уже ал жакта завод курулуп, ушунун ызы чуусунан алар дагы ишмердүүлүгүн алып бара албай атпайбы? Азыр ошо баш аягы менен түрк тарап Эти Бакыр 250 миллионго чейин акча ошол жакка вложение кылышты. Же алар иштете албайт, же эл жашай албайт ал жерде. А бардыгы жанагы биздин карапайымдыкта болуп атпайбы? А биздикилер могундай аткаминерлер жети категориядан бир категория кот. Мен ошон үчүн сурап атам сизде. Категорияны өзгөртүп бергенсиздер, населенный пункту промзонага өзгөртүп койдуңуздар. Өзгөрткөн сиздерден өткөн бүт бардыгы. Анан 100 гектар жер кирип кетип атпайбы лицензионный площадька. Жарайт, Алишер Ташбаевич, мен муну иликтейин, анан сизге өзүм жеке өзүм дагы маалымат берейин.